9 глава. Түштөр. Түш адам баласына илгертеден эле кызык. Биздин заманга чейинки 3000-жылдарда топурактан жасалган табличкаларда жазылган Гильгамеш жөнүндөгү эпосто түш жоруулар жөнүндө жазылган экен. Египеттиктер, гректер айыктыруу үчүн храмдарда, ыйык жерлерде атайын түштү чакырышчу экен. Библияда да айтылат, көптөгөн адамдар түшүн колдонуп ишин кылышчу экен. Иосиф фараонго 7 жыл күлдөгөн жашоо болот, андан кийин 7 жыл ачарчылык болот деп фараондун түшүн жоруп берген. Ошол түштүн туура жоруганы менен Египетти ачарчылыктан сактап калышкан. Ацтектерде эң башкы кудайы түштү буйрук берүүчү кудай болуп эсептелет. Түндүк Америкадагы индейцтерде атайын түш көрүүчү комнаталар болот экен. Ал жерден көргөн түштөрүн жоруп, ошонун негизинде чечим чыгарышчу экен. Азыркы убакка чейин көбүнчө адамдар түшкө маани бербей калышкан. Адамдын психикасында бул маанилүү эмес деп жүрүп, ички дүйнөсү менен болгон байланышты үзүп салышкан. Бирок азыр кайра өзгөрүп баратат. Улам көбүрөөк адам ички дүйнөсүн түшүнүп, ички менди ойготуш үчүн түшкө дагы маани берип башташты. Түштөр кызыктуу, түшүнүктүү жана түшүнүксүз нерселер аралашып, күнүмдүк жашоонун образдары акылман подсознание менен жашырылып берилет. Көптөгөн окумуштуулар башында проблемаларынын чечилишин түшүндө көрүп, ал түшүн анализдеп атып, анан ийгиликке жетишкен. Эйнштейн түшүндө күндүн нурун минип жүргөнүн көрөт. Кийин ал салыштырмалуулук теориясын ойлоп тапкан. Көптөгөн художниктер, бизнесмендер, илим изилдөөчүлөр жана ар кандай кесиптин ээлери түшүнүн жардамы менен туура чечимдерди чыгарышат. Түш бул мааниси жок эле бред деген скептиктер үчүн бүгүнкү күндө толтура далилдер бар. Нобель премиясынын лауреаты Джеймс Ватсон ДНКнын сыйкырдуу касиетин түшүнүн жардамы менен тапкан. Түшүндө эки жыландын бири-бирине оролушуп атканын көрөт. Ал дароо ойгонуп, бул мен издеп жаткан нерсе болуп жүрбөсүн, балким ДНК бирин-бирин оролушкан эки спираль сыяктуу болуп жүрбөсүн дептир. Мындай форма жаратылышта башка жок экен. Ал ошол гипотезаны текшерип, генетик коддун сырын ачкан жана ошол үчүн Нобель сыйлыгын алган. Түш бул адамзаттын унутулуп калган тили. Түштөгү ар кандай символдор, аллегориялар, булар ар кандай мааниге ээ. Биз аны түшүнгөндү гана үйрөнүшүбүз керек. Көптөгөн жыл бою түш жорууну изилдеп жүрүп, ар кандай түштөрдү анализдеп жүрүп, мен ишеним менен айта алам. Түш аркылуу высший разум биз менен сүйлөшөт. Түштөр бизге айтып берет, туура кылганыңды же туура эмес кылганыңды, себептерин көргөзүп берет. Алар жашообуздун терең маанисин бизге түшүндүрүп берет. Түшүбүз бизге көргөзүп берет эмне кылышты, ички потенциалыңды ачканга жардам берет. Адам бир түндө 5-7 жолу түш көрөт. Кээ бирлер айтат, түш көрбөйм деп. Чындыгында адам күндө түш көрөт, аны биз унутуп калабыз. Жаңы төрөлгөн бала убактысынын 50% түш көрөт. Уктап атканда недоношенный балдар 70%. Чоң адамдардын күнү канчалык окуяларга бай болсо, активдүү билим алуу менен өтсө жана ар кандай сарсанаа болуу менен өтсө, ошончолук көп түш көрөт экен. Мени кантип түш көрүүгө программаласа болот? Биринчи, уктаардын алдында мээге айтабыз. Мен түш көрөм, түшүмдү эстеп калам деп 20 жолу кайталаш керек. Сен өзүңчө божомолдосоң да болот эмнени изилдегиң келип атканын. Бирок эсиңерде болсун, түш өзүнүн программасы менен эле кирет. Организм адам эмне каалап атканын жакшыраак билет. Экинчи, кроватыңдын жанына кагаз ручка коюп кой. Үчүнчү, ойгонор менен тура калганга болбойт. Уйку соонун ортосу өтө маанилүү. Эки дүйнөнүн биригип турган жаранкасы десе да болот. Балким түшүңдүн үзүндүсү калып калган болот.
аябай көңүл коюш керек. Түшүңдү майда чүйдөлөргө чейин бери эстеп чогулт. Түшүңдү элестетип, улам эстеген деталдары менен толукта. Баарын эстемейинче. Анан туруп түшүңдү кагазга жаз. Жазып атып дагы эстеп толуктап жаз. Түштү жазып бүткөндөн кийин түшүңдү жорусаң болот. Түш жоруу. Түш жорууда жөн эле бекер байкап көрүү эмес, терең кызыгуу чоң ролду ойнойт. Элестет, сен байыркы жерлерди изилдеп жүргөн археологсуң. Түш жоруу археологдордун изилдөөлөрүнө окшош. Археологдор кандайдыр бир илгерки буюмдарды таап алып, бул эмнеге колдонулуп жүргөн буюм экенин изилдегендей. Мен мисалга келтирген түштөр оңой эле түшүнсө болот. Бирок мындайлар аз. Түштүн 90% мааниси жоктой көрүнөт. Биз түшүнбөгөн тилдин билдирүүлөрдөй болуп көрүнөт. Бирок эгерде чын эле түшүнгүң келсе, түш жоруунун сырларын билсең, сенин алдыңа жаңы биз түшүнө элек дүйнөнүн эшиги ачылат. Түштөрдүн мааниси кандайдыр бир символдор, аллегориялар болуп берилет. Символдор кандайдыр бир сөздөрдү түшүндүрөт. Түш жоруу тили поэзияга, искусствого кирет. Адамзат сүйлөгөндү үйрөнө элек деле символдорду колдончу экен. Ошол символдорду көрөт экенбиз түшүбүздө. Түштөр булар подсознаниянын бизге жиберген билдирүүлөрү, ошондуктан аларда ички дүйнөбүз жөнүндө маалыматтар бар. Түш конкреттүү адам менен байланышта. Ал адамга кайда кыйынчылыктар бар, эмнени жасабаш керек, эмнени байкабай атат, эмнени кылыш керек баарын көргөзүп турат. Түштөгү 95% адамдар, монстрлар, чудовищалар чындыгы жашоодогуларды чагылдырат. Түш жоруунун алдында түшүңдө көргөндөрдүн баары өзүң экенин түшүнүшүң керек. Кээде бул түшүңдөгү сенин балаң, коллегаң, тууганың болуп калышы мүмкүн. И то ошол дагы сенин отраженияң болуп калышы мүмкүн. Мисалы, сиз түшүңүздө үйгө ууру кирип, сенин балдарыңды уурдап жана сага зыян кылгантат. Сен ууру менен күрөшүп, согушуп атасың. Өлүп кала жаздайсың, анан ойгонуп кетесиң. Ушул түштү мындай жорыйбыз. Сиз эки адам болуп аткарып атасыз. Уурунун ролун жана өзүңүздүн ролуңузду. Өзүңүзгө суроо бериңиз. Өзүңүздүн кайсы жагыңыз балдарыңызга зыян келтирип атат? Балким жумушка көбүрөөк убактыңызды бөлүп, балдарыңызга кетирген убактыңызды жумушка бөлүп салдыңыз. Башкача айтканда, балдарга кетчү убактыңызды уурдап алдыңыз. Бул түштү мындай дагы жорусак болот. Балдар өзүңүздүн эч кабаттырсыз бир бөлүгүңүз. Өзүңүздүн бир бөлүгүңүз ошол эч кабаттырсыз бөлүгүңүздү басып атат. Сени түшүнсүн деп атат. Мындай жашай берсең, бир нерсеңди жоготоруңду. Түштү туура эле өзүндөй кылып жоруганга болбойт. Мисалы, түшүңдө гоночный машина менен катуу айдап баратасың, башкара албай калып авария болдуңуз. Бул түш сени жакында авария болосуң деген жок. Балким жашооңдун башкара албай калдың. Токтотушуңуз керек, балким. Кайдан токтотушуңуз керек? Балким түш жашоо темпиңизди басаңдатпасаң, ооруп каласың же бир нерседен айрылып каласың, жакын адамыңыз каза болот деп билгизип атат. Түштө өлүмдү көрүү көбүнчө өзгөрүүнү билдирип, башка абалга өтүүнү, бир этап бүтүп башка этаптын башталышын билдирет. Түштөгү кошмарлар подсознанияңыз сизди жашооңуздагы кандайдыр бир жагына жакшылап көңүл бурсун деп белги бергени. Подсознание сизге аткандай. Муну кара, муну жасашыңыз керек деп. Эгерде сиз чын эле түштү түшүнгүңүз келсе жана бир аз жоруганды билсеңиз, ички дүйнөңүз сизге ачылып берет. Түштөр белгини, символ жана аллегориянын түрүндө берет. Символдор интуицияга түшүнсүн деп сөздөрдү подсказка кылат. Кайра кайталанган түш бул сизге жетишиш керек болгон сообщениялар. Эгерде аны туура жорусаң, ал түш ана кайталанбай калат. Силер түштү туура эмес жоругандыктан алар кайталана берет. Түштү жоруй турган приемдор. Түшкө тема коюп ал. Тема түшүнүксүз болсо мейли. Главное интуиция иштеш керек. Ошол тема түштү жоруганга ачкыч болуп берет. Бул приемду түшүндүрүш үчүн мисал келтирип кетейин. Көп жыл мурун мен акчамды бир предприятияга салайын деп чечтим.
Ал предприятие мага надежныйдай сезилген. Сделка кылардын астында мен түш көрдүм. Түшүмдө ошол сделканын бир мүчөсү скунсту сейилдетип жүрүптүр. Эмнеге скунсту сейилдетип жүрөсүң деп сурасам, ийнин кушуруп койду. Ойгонуп ошол түштүн маанисин түшүнгүм келди. Ал түшүмө бирдеме сасып атат деген тема коюп койдум. Жыйынтыгында мен ал сделкадан баш тарттым. Мындай караганда мен бир сонун шансты колдон чыгарып ийгендей болгом. Бирок 2 жылдан кийин ошол сделканын мүчөлөрүнүн баары банкрот болушту. Түшүмдүн тилин алып мен акчаларымды сактап калдым. Ойгонор менен кайра түшүңүзгө кайрылып, түштөгү персонаждар менен сүйлөшүңүз. Эч ким көрбөгөндөй жерге жашынып алып 5-10 мүнөт көздү жумуп, оюңуз менен түштү кайра восстановить этип чыгыңыз. Точно түштөгүдөй кылып түзүңүз. Ошол окуяларды, ошол адамдарды оюңуз менен түшүңүзгө кириңиз. Мейли окуялар боло берсин, бирок бул жолу сиз түшүңүзгө өзүңүз каалагандай реагировать этиңиз. Мисалы, ууру кирип үйүңүздөгү балдарыңызды урдагантат. Сиз ууру менен кармашпай, аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Кимсиң, эмне каалайсың, эмнеге минтип атасың деп сурайсыз. Балдарыңыз менен сүйлөшүңүз. Алардын жообу сизди таң калтырат. Бул прием алмаштыргыс эгерде сиз баарын түшүнгүңүз келип атса. Түшүңүздү пьеса деп элестетиңиз. Анализдеңиз. Биринчи киришүү, түштүн көркөм жасалгоосу жана коюлган проблеманын мааниси. Экинчи сюжет, иш-аракет, түштөгү окуялардын жүрүшү. Үчүнчү корутунду. Түшүңүз эмне менен аяктады? Коюлган проблема чечилдиби? Түштүн аягы эмнени билдирип атат? Түштү ушул жол менен түшүнүүдө негизги символдор кайсылар экенин билесиз. Алар эмнени билдирет? Элдер эмнени айткысы келип атат? Өзүңдүн эмоционалдык абалыңды дагы анализде. Ошол түштүн маанисинин ачкычы. Жеңилдөөнү сездиңби? Ужаспы? Ишенимби? Күчкө толуубу? Балким бирөөнү өлтүрүп атканын көрүп калдыңыз. Корккондун ордуна сүйүнүп атасыз. Ойгонгондон кийин ошол сезимиңизден уялып атасыз. Түш жорунун ачкычы ошол өлтүрүп аткандагы сиздин сезимиңиз. Жашооңуздун кайсы тарабы өзгөрүш өлүш керек? Ошондой өзгөрүү болсо сүйүнүчтүү толкунданууну сезесизби? Ошол түш кандай өзгөрүүлөргө алып келет? Ар кандай версияларды ойлонуңуз. Кээде түштүн мааниси бир канча убакыттан кийин белгилүү болот. Бир канча күндөр, жумалар талап кылынат. Кээде андан да көп убакыт талап кылынат. Бирок эгерде түштү жорой албай койсоң дагы, түш менен иштешүү подсознанияңыздын өсүшүнө жана өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Аракетиңизге сөзсүз берекет болот. Түштү түшүнүү үчүн рационалдык эле ойлонуу жетиштүү эмес, интуиция дагы маанилүү. Ар бир түш, эгерде аны эстеп калсаң жана туура жорусаң, көп убакытка чейин пайдалуу. Адам түшү аркылуу ички дүйнөсү менен байланышта болот. Биз түшүбүздү туура түшүнсөк, ичибизде шылчок болгондой болот. Биз өзүбүзгө айтабыз, мынакей деп. Түштү туура түшүнүү пайдалуу. Ичибиздеги жардамды сезип, күчтүү сезебиз өзүбүздү. Анткени адам өзүнө ыраазы болууну, жайбаракаттыкты сезет. Түш жоруу ички сезим менен болгон тирүү диалог. Түш жоруну үйрөнүп алса, адам ичиндеги кудуреттүү, чексиз күч менен байланышты сезет. 10 глава. Действительность. Чындык. Азыркы жашооңуздагы болуп аткандардын баары кокустук эмес. Ал сиздин мурунку сезимдериңиздин жыйынтыгы. Бүгүнкү күнүңүздүн тамыры өткөн чакта. Биз асмандагы жылдыздарды караганда, биз алардын мурункусун көрөт экенбиз. Кээ бир жылдыздар уже жок экен чындыгында. Жылдыздар бизден жүздөгөн, миңдеген жарык жылдар аралыгында жайгашкан. Ал жарык жылдары секундасына 186.000 миль жылдамдыкта жүрөт экен да, жерге жүздөгөн, миңдеген жылдардан жетет экен. Ошондо биз көрүп аткан жылдыздын жарыгын ал жылдыз жүздөгөн жыл мурун эле берген экен. Бул жылдыз балким мындан 25 жыл мурун эле жарылып өчүп калгандыр. Бирок биз ал жарыкты, ал жылдыз жок болсо деле көрө беребиз. Дагы жүздөгөн жылдар бою көрө берет экенбиз. Менин күчүн колдонордо дайыма ушул аналогияны эстегиле. Анткени ойду өзгөрткөнүңүздө сиз дароо эле
байкабайсыз жашооңуздун өзгөрүп баштаганын. Эски чындыкта жашап атканыбызда сөзсүз убактынын отрезок болот экен. Жаңыча сознанияны өнүктүрүп баштаганыбызда. Жаңы жашообузду күтүү убактысы өтө маанилүү. Сиздин кыймыл аракетиңиз ошол убакытты тездетет же жайлатып салат. Сизде жакшы жана жака өзгөрүү болоруна күмөн санашыңыз мүмкүн. Жөн эле убактымды коротуп атат окшоймун деп капа болушуңуз мүмкүн. Сиздин мээ сизге шыбырай берет. Мунун баары пайдасы жок деп. Мындай ойлор ошондуктан ар биринде болот. Андай ойлорго көңүл бурбай, баштаган ишиңизди уланта бериңиз. Эсиңерде болсун, чындык бул процесс. Ал өзгөрүлбөй эле тура берген нерсе эмес. Ар бир нерсе дайыма өзгөрүүнүн үстүндө болот. Жашооңуздагы кырдаалдар дагы дайыма өзгөрүп турат. Кечке ойлогон оюңуз менен жаңы кырдаалдарды жарата бересиз. Денени бош кармап, жаман ойлорго көңүл бурбай, көнүгүүлөрдү жасаңыз. Ар бир нерсенин өз убагы болот. Акырындык менен жашооңуз жакшы жакка өзгөрөт. Бул процессти мажбурлабаңыз. Бул эскертүүлөрдү эстеңиз. Биринчи, дайыма эмне жөнүндө ойлонуп жүргөнүңүздү билиңиз. Бүгүнкү ойлор келечекти жаратат. Экинчи, жашоодогу ар кандай кыйынчылыктарга карата мамилени өзгөрткүлө. Эгерде жумуштан көтөрүлө албайсаңыз, ишиңиз жүрүшпөй атса, ооруп атсаңыз, жеке жашооңуз жакшы болбой атса, жумуш жок болуп атса, же баардык кырдаалдар сизге каршы болуп атса, кабыл алгыла. Мындай болуш мүмкүн эмес дебеңиз. Өзүңүздү аяп, кырдаалга каршы күрөшүп убактыңызды коротпоңуз. Акылыңызды иштетип, акылдын күчүн колдонуңуз. Үчүнчү, өзүңүз үчүн күндө жаратуу мезгилин түзүп алыңыз. Күнүмдүк түйшүктөн бош убактыңызда. Бул убакта сиз керектүү эргүү зарядын алып турасыз. Бир жолу мен компанияга чалып жумуш жөнүндө маалымат берүүсүн сурандым. Мени менен сүйлөшкөн аял жарым сааттан кийин кайра чалуумду суранды. Ал: "Кечириңиз, компьютерден азыр информацияны ала албайбыз. Анда азыр программа бар", деди. Трубканы коюп, мени өзүмчө ойлондум. Биз мээбизди так ушундай колдонобуз. Ойлонуу программасын жасап атканда биз оюбузга башка ойду киргизбей жаап, ошол программанын үстүндө гана иштейбиз. Өзгөрүү бул чогулуу процесси. Кызыл краска менен толтурулган пипетканы элестетиңиз. Сиз күндө бир тамчыдан чоң идишке куюлган сууга тамчылатып турасыз. Башында байкалбайт. Краска сууга аралашып билинбей эле калат. Бирок күндө бир тамчыдан тамчылатып турсаңыз, ачык розовый болот. Анан розовый, анан ачык кызыл, анан кызыл, кыпкызыл болуп, ошентип анан кыпкызыл болуп калат. Жаңы реалдуулукту түзөрдө биздин күндө жасап туручу жаратуу мезгилибиз пипетканын ролун ойнойт. Жаратуу мезгил бул күнүмдүк түйшүктөн алаксыган убактыбыз. Ушул жаратуу мезгил 5 минуттан 30 минутка чейин созулушу мүмкүн. Күндө үйрөнгөн приемду жасай берсең, эффект билине баштайт. Муну жартылай эле жасап жүргөндөр эч жыйынтык көрбөйт, а көңүл коюп жасагандар баарына жетет. Өзүңдүн күчтүү экениңе, кырдаалдан чыгып кете аларыңа ишенесиңби? Күндө бир да күн калтырбай өзүңө керектүү ойду өзүңө бекиткенге даярсыңбы? Күндө күнүмдүк көнүгүүнү жасап, сыртынан болбочудай болуп атса дагы ийгиликке ишенесиңби? Эгерде ошондой болсо, эмне каалаганыңдын баары болот. Сен таймамастык менен бул дүйнөгө киресиң. Ал сенин каалаган өтүнүчүңдү аткарат. Көп адамдар концентрация